Айгүл Борунбаеванын үй бүлөсүндө бүгүн өзгөчө майрам. Ак өргөлүү болуп атайын достору куттуктап келип жаткан учуру. Айгүл айым үй бүлөсү менен топтогон каражатына үй алам деп көп компанияларга кайрылган. Натыйжада Ордо Мурас турак жай долбоорунун көмөгү менен жаңы заманбап 3 бөлмөлүү батирлүү болуп турат. Айгүл Борунбаева батирин 4 миллион 200 миң сомго сатып алган. Көмөк каражат катары Ордо Мурас каржылап ай сайын алган маянасына жараша төлөп кутулат. Ордо Мурас каржылоо долбоорунун корпоративи эң ыңгайлуу жери ушул бир чети 5%. Экинчи жагы акчаң жетпесе ушунун толугу менен өздөрү үй алган кишиге, үй саткан кишиге толуктоо менен каржылап беришет. Айына төлөй турган чөнтөгүңүзгө, айлыгыңызга жараша, кирешеңизге жараша сиз төлөсөңүз болот. Салтанат эже, ак өргөңүз кут болсун. Салтанат Алымбекова Ош шаарынын тургуну. Салтанат айымга бүгүн 3 бөлмөлүү батирдин документи расмий тапшырылды. Батирди сатып алууга каражаты жеткен эмес, ал үстөк пайызы төмөн ипотекалык программаларды издей баштаган. Кыялы орундалып Ордо Мурас турак жай долбоорун тандап алды. Эми алдыда социалдык багыттагы долбоорго ишеними жогорулап, баласын батирлүү кылууну көздөп жаткан учуру. Ошо Ордо Мурас турак жай долбоорунан 2 комнат батир алдык. Келечекте баалама дагы очередте кезекте турабыз. Ошо шарттары оңой, ыңгайлуу, калктын капчыгына туура келет. Ордо Мурас турак жай долбоору үй алуунун эң жеңил жолу. Турак жай алууну каалаган жаран алгач аталган долбоор менен келишим түзүп, өзү каалаган үйдү сатып алуу үчүн 35% акча топтосо, калган 65%ды Ордо Мурас турак жай долбоору төлөп берет. Ал эми карыз калган каражатты пайызсыз 10 жылдын ичинде төлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ош шаарынын дагы бир тургуну Батма айым дал ушул жол менен Борбор калаадан 3,5 миллион сомго батир алган. Бишкек шаарынан Бөкөнбаева Тынчтановдон 3,5 миллионга Ордо Мурас долбоорунан үй алдым. Ай сайын 20.900ден төлөп атамын. Силер дагы алгыла, ошо үйлүү болуп алгыла. Ордо Мурас турак жай коммерциялык эмес корпоративи атайын чет элдик долбоордон бөлүнүп чыккан. Декабрь айында лицензия алып, аз убакыттын ичинде Борбор калаадан 6, ал эми Ош шаарынан 4 үй бүлөнү турак жай менен камсыздады. Долбоордо батирден тышкары жер тилкелери жана жер үйлөрдү алууга шарттар каралган. Биздин негизги максат карапайым элдерди турак жай менен камсыз кылуу. Биздин шарттар эң эле жеңил, 10 жылга бөлүп төлөө. Биз декабрь айынан баштап иштеп атабыз. Ошол аз убакыттын ичинде 10 батирлөө кылдык элдерди. Анын 4-өө Ош шаарынан алышты, 6-өө Бишкек шаарында. Бизде азыр батир эле эмес, бизде жер тилкеси, жер үй, коммерческий недвижимость, 2 квартира каралган. Ордо Мурас турак жай долбоору ар бир жарандын турак жай сатып алуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Үй жайлуу болууну каалаган жарандар менен Ордо Мурас турак жай долбоору кызматташууга даяр. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.